Бишкекте саат 7. Биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын баштайт. Урматтуу радио көрмандар, кутмандаңыздар менен эфирде таңкы бурулуш программасы. Студияда Урмат Жээнбеков жана Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы? Ооба, кызматыңыздарда биз Урмат жана Бегайым сиздер менен 1,5 саат аралыгында жагымдуу маанайды тартуулоо менен катар аралашып эле сиздерге пайдалуу маалыматтарды беребиз деген ишенимдебиз. Социалдык, саясий, экономикалык мүнөздөгү коомдо кызуу талкууга алынып жаткан темаларды эксперттер менен бирге талдайбыз. Бүгүн биз бир 3 багыттагы теманы алдык. Алардын баардыгы ушул 1,5 саат аралыгында жаңырат. Эгерде сизге дагы кызыктар болуп калар, балким биздин катарга кошулуңуз. Ал үчүн Facebook социалдык баракчабызда дагы бизди видео формат аркылуу көрсөңүз болот. Ал жака пикирлериңизди калтырыңыз. Мындан сырткары телефондорубузду айтып койсоңор. 0312 39 21 90 бул телефонго да чалыңыз. Эгер кааласаңыз уюлдук телефон аркылуу 0502 39 21 90 телефон номерлери. Ушул эки телефон студияда иштеп турат. Анан Бегайым өзүң айтып өткөндөй эле биз бүгүн талкуулай турган 3 бөлүктөгү темаларыбызды азырынча интрига кылып айтпай туралы. Себеп дегенде угуучуларыбыз ошол убакта өзлөрү билип, анан кайсы темада болсо кызыгуусу артып турган болсо сөзсүз түрдө байланышка чыгып биз менен байланышта болуп Facebook аркылуу жогоруда сиз айтып өткөндөй эле сунуштарын, пикирлерин билдиришет. Андан сырткары жогоруда айтып өткөндөй эле телефон чалуу аркылуу дагы суроолорун калтырса болот. Анан угуучуларга айтып өтөлү, биз бул жакта экөөбүз гана иштебейбиз. Биздин кесиптештерибиз дагы бар. Бакытына студияда жаңылыктар менен, андан сырткары режиссердук пультта Айдай Исмаилова иштеп атат. Ошондой эле бизди Facebook аркылуу түз онлайн трансляцияга чыгарып аткан кесиптешибиз Азиз Чокморов кызмат кылууда. Ооба, анан да бир эскерте кетүү үчүн нерсе, чындыгында эле бүгүнкү темалар өзгөчө. Азыр ушул тапта авто сүйүүчүлөр үчүн, автоунаа айдагандар үчүн өлө кызыктар деп айтып өтөйүн. Анткени бул кызыктуу тема, сиз дагы буга сөзсүз түрдө кошуласыз деген ишенимдемин. Эгерде сиз таң эрте мына ушул учурда жумушка бара жаткан болсоңуз, же ушул коомдук эле транспорттун айдоочуларына дагы бул кызыктуу тема, алгачкы темабыз. Багыт бере кетейин, Ооба, анда биз жаңылыктарга кезек берели. Анан сиз айтып өткөндөй эле мына ушул темаларга баш багабыз. Бакыт, сөз сизде. Рахмат. Президент милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов 20 декабрда Жалал Абад областына болгон жумуш сапарын алкагында Маданият Жалал Абад автожолунун курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Талант Мамытов Маданият Жалал Абад автожол бөлүгүнүн курулушу Баткен-Ош автожолунун реконструкциялоо долбоорунун бир бөлүгү экенин, өз кезегинде транспорттук коридорлорду өркүндөтүү боюнча Борбор Азия аймактык экономикалык кызматташуунун ири долбоорлорунун бири болуп саналаарын белгиледи. Жол боюнча биринчи маселе ошол баардык жанакы нормалар боюнча сакталыш керек. Проект бар бул боюнча. Бирок ошонун сапатына көңүл буруш керек. Анткени сапатын, жанакы кеңдигин, анан калыңдыгын, анан ошол нормаларга жана снимктерге жооп бере тургандай анан талаптарга. Бул жерде жанакы ар бир айыл чарбачылык зона, суу өтүш керек, ирригация маселелерин тоскоолдук болуп жагып калбаш керек. Эми анын проектинде бар. Ошону тыгыз көңүл алгыла, көзөмөлгө алып туруп, анан эң негизинен өз убагында тапшырылды. Президент милдетин аткаруучу Талант Мамытов Борбор Азия аймактык экономикалык кызматташуу 3 долбоорун ишке ашыруу калктын кызмат көрсөтүүлөргө, товарларга жана базарларга жеткиликтүүлүгүн жогорулатып, аймактагы өлкөлөрдүн ортосундагы байланышты бекемдеп жана ошондой эле кыймылдын бардык катышуучулары үчүн коопсуздукту жакшырта турганын, бул өз кезегинде экономикалык өсүштү жогорулатып, аймактык кызматташууну жана интеграцияны активдештире тургандыгын кошумчалады. Борбордук шайлоо комиссиясы башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга бюллетендердин текстин жана формасын бекитти. Алар 31 декабрга чейин даярдалып, 2021 жылдын 7-8 январына чейин участкалык шайлоо комиссияларына жеткирилет. Мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого бюллетендер 2 январга чейин даяр болот.
Кыргызстанда коронавирус менен пневмониядан дарыланып жаткан бейтаптардын 84 оор абалда экендигин республикалык ыкчам штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык дагы оор абалдагы 449 бейтапка медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Учурда стационарларда 1664 бейтап бар. Пандемия башталгандан бери өлкөдө жалпы 79122 киши вирус жуктуруп, 72780 сакайды, 1330 каза болду. 2020 жылдын 25 декабрынан 2021 жылдын 5 январына чейин Казакстанда коронавируска байланыштуу чектөө чаралары күчөтүлөт. Казакстанда коронавирус инфекциясынын жайылышы көзөмөлгө алынган деңгээлде. Коронавирустук инфекциянын жаңы учурларынын күнүмдүк өсүшү 0,4% түзөт. Өлкөнүн 5 аймагы жогорку жана орточо тобокелдик зоналарында жайгашкан. Алар Атырау, Костанай, Павлодар, Түндүк Казакстан жана Акмола областтары. Келерки жылдын январь-февраль айларында сасык тумоонун көбөйүшүнө байланыштуу коронавирус менен ооруп калуу коркунучу жогору экендигин адистер белгилешет. Бүгүн 21 декабрга карата дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын саны 76 миллиондон ашты. Бишкек Торгар Туна жолунун 66-чакырымында ири жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтарга караганда Volkswagen унаасынын айдоочусу карама-каршы тилкеге чыгып, Кия үлгүсүндөгү автоунаа менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 7 адам каза болуп, 3 киши ар кандай жаракат менен ооруканага жеткирилген. Маркумдардын өздүгү такталууда. Ош шаарында милициянын кайгылуу кызматындагы бош орундары үчүн сынактын экинчи туру өтүп жатат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, 17 декабрда Ош шаардык ички иштер башкармалыгында 90 бош орунга талапкерлер арасында тестирлөө өттү. Экинчи айлампада 397 талапкерден 172си тестирлөөдөн өткөндүгү кабарланды. Алар бүгүн 21 декабрда Ош шаарындагы Борбордук стадиондо дене тарбия боюнча нормативдерди тапшырат. Кыргызстанда кышкы туристтик сезон расмий ачылды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына ылайык, туристтик сезон Чуңкурчак тоо лыжа комплексинде ачылып, Казакстан, Россия, Тажикстан жана Венгриянын Кыргызстандагы элчиликтеринин өкүлдөрү, өнөктөштөр жана эс алуучулардын катышуусу менен өттү. Кышкы туризм өлкө экономикасы үчүн маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Андыктан бул багытта алдыда аткарыла турган көптөгөн иштер пландалып жаткандыгы белгиленди. Бишкекте акысыз муз тебүүчү аянтча ачылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Муз аянтча Махатма Ганди проспектисинин жээгиндеги Жаштар паркынын батыш тарабындагы көлмөдө жасалган. Шаар тургундары жана меймандары каалаган убакта келип, коньки чана тебип эс алышса болот. Эс алуучуларга ыңгайлуу болуусу үчүн атайын шарттар түзүлүп, чакан ашкана ачылганын, мындан тышкары коньки чаналар ижарага да берилерин шаар парктары муниципалдык ишканасы маалымдады. Валюталар курсу менен таанышуулуңуздар. Бир Америка доллары 80 сом 70 тыйын, евро 98 сом 94 тыйын, бир орус рубль 1 сом 10 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө көргөн маалыматы менен тааныштыра кетсек, бүгүн 21 декабрда Чүй областында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Таласта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, Ош, Чалова жана Баткен областарында 1-6 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Ал эми Ысык көл областында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, Нарында 9-14, ал эми бийик тоолор райондордо 10-15 градус суук болот. Бүгүн Бишкек шаарында кар жаайт, батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы 1-3 градус жылуу болушу күтүлүүдө. 7:08 урматтуу радио көрөрмандар, сиздер биринчи радиодо таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Биз берүүбүздү улантабыз. Мына эми программаны бүгүн 21 декабрь экенин эсиңиздерге сала кетейин, ардактуу көрөрмандар. Кээ бир учурларда баягы эс алуудан соң баягы датаны унутуп калган учурлар болот эмеспи? Бүгүн 21 декабрь жана 21 декабрдагы бир маанилүү бир фактыларга да токтоло кетсем кандай дейсиң? жакшы болот. Билесиң, урмат, 21 декабрда ушул бул күнү, ушул башкача айтканда 21ден 22 декабрга караган түнү эң узак, ал эми күнү эң кыска экени айтылат да. Анан буга катарлаш эле бүгүн 21 декабрда Юпитер менен Сатурндагы планеталарындагы көрүүгө болот экен. Ал эми жерге жакын болорду айтылып атат да. Анан анын мындай көрөм десең, кызыктар болсоң, сөзсүз түрдө күн батып калган учурда көрсөң болот экен. Күгөм учур деп койсок да болот экен. Андан күн батып кичине караңгы кирип калганда да көрөсүң. Анын мындай баягы 10 сомдук тыйын бар эмеспи? Ошондой деп айтылып атат да. Ошондой көрсөң көрүнүшү ошондой болот экен. Анан ошондо Юпитер менен Сатурнда кез келет экен да. Кез келет экен. Бул ушул фактыны Австралиянын улуттук университетинин астрономдору баягы алдын ала иликтөөлөрдү жүргүзүп айткан экен.
муну ушул 12 жаштагы Юпитер менен 29 жаштагы Сатурн жакындашат деген маалымат чыкты да. Ушул эки планетанын ушундай жакындашуусу 2000 жылы май айында болгон илимпоздор айтууда, бирок бул жолкусу өзгөчө жарык болот экен. Бул окуя 800 жыл ичинде бир келе турган окуя экен дагы. Ошол Австралиянын астроному Брэд Такер аттуу мырза айткан экен. Демек бул астрономдор үчүн өтө кызык нерсе болот. Анан мындай мүмкүнчүлүктөрдү алар колдон чыгарбай, бир кандайдыр бир изилдөөлөргө барышат болуш керек. Бүгүн дагы бул ушул абалды колдон чыгарбайт болсо керек. Астрономдор анан дагы мындай кыргызча айта турган болсок, 21-ден 22-сине караган түнү күн менен түн тең келет. Анан ошол күн менен түндүн теңелгенден кийин ошол кармалып турат экен да. Ошол тең бойдончу кайра артка кетет эмеспи? Түн кыскарып, күн ошол канча аралык экен? Айрымдар бир жума деп айтышат. Бир жума аралык, айрымдар айтат го. Мындай 5 күн деп айтып калат. Демек бир жума десе 7 күн экен. Жаңы жылдан баштап кайрадан эми 22-синен баштап жаңы жылга кирип барабыз да. Ар жакта 9 күн, 8 күн эле калып атпайбы? Ошондо демек январь айынын башынан баштап эле кайрадан күн узара баштайт, түн кайрадан кыскаруу, марттын 22-сине чейин кайра кыскаруу жолуна чөт эмеспи? Жакшы экен. Ушул 21 декабрь деп калдык. Дүйнөдө дагы мындай кандай окуялар болуп жатат? Жергиликтүү дагы жаңылыктарыбыз бар болсо керек, ошого дагы бир аз болсо дагы жалпы биздин угармандарыбызга маалымат бергиле эле. Дүйнөдө карай турган болсок, А дегенде эле эпидемиологиялык кырдаал, көпчүлүк өлкөлөрдө баягы мизи кайта элек абал курч болуп турат. Европа өлкөлөрүндө өзгөчө, Россияда ковид жуктургандар, өлүмгө учургандардын саны көп. Анан дагы бир кандай дүрбөлөңгө салып аткан нерсе бул өкүнүчтүү окуя десек да болот. Улуу Британияда ушул коронавирустун жаңы түрү пайда болду деп, анын жугуу коркунучу 70%га жогору деп дагы айтылып атат. Чындыгында ушул Британияда жаңы вирустун түрү чыгыптыр. Ал болсо ушул элди дагы дүрбөлөңгө салып, Британиядан кеткенге дагы мажбур кылатыптыр да. Анткени ал жакта көпчүлүк калк баягы жаңы оору чыкты десе эле мындай жашоого дагы көңүлдөрү келбей, башка ошол коңшу өлкөлөргө же болбосо коңшу шаарларга кетүүгө аргасыз болуп атыптыр да. Бирок бул жакта дагы ушул бир нече, ошол батыштагы бир нече өлкө Британия менен байланышын чектеп жатат деп айтылып атат. Азырынча мындай кадамга Австрия, Бельгия, Италия жана Нидерланды барды деп атат. Ал эми Германия менен Израиль жана Франция чектөө чараларын караштырып жаткан экен. Эми биз биринчи толкун, экинчи толкун деп оозубузду жыйганча эле мына жаңы түрү, дарылоонун жаңы ыкмалары пайда болуп кетип атпайбы? Анан бул дагы бир кооптуулукту жаратып атат сөзсүз түрдө. Ошондуктан дагы деле биз ушул карантин чараларын, чектөөлөрдү, аралыкты сактоолорду, маска тагынууларды биз колдон чыгарбасак, муну дагы эле катуу режимде кармап турсак деп айтат элек да. Себеп дегенде ошол коңшу Казакстанда жогоруда Бакыт жаңылыктарды айтып өтпөдүбү? Казакстанда 25 декабрдан баштап 5 январга чейин карантиндик чектөөлөрдү күчөтөт экен. Жанагындай кечелер уюштурулбайт экен, жаңы жылдык атайын кечелер, массалык иш-чаралар уюштурулбайт. Дагы бир топ чектөөлөр киргизилген экен 25-нен 5 декабрга чейин. Эми себеп дегенде бул убакыт аралыгында жаңы жылдык жанагындай корпоративдер көбүрөөк болот эмеспи? Ошондуктан бул чектөө чараларын киргизген экен коңшу Казакстан. Азыркы тапта ушул Казакстандын 5 аймагында ушул оору жуктургандар күчөп аткан. Атырау, Костанай, Павлодар, Түндүк Казакстан жана Акмола областында ушул ковид күчөп атат. Андан сырткары дүйнө өлкөлөрүндө дагы жаңылыктарга токтолсок, Түркияда жакында эле ушул 18-ден 19-на караган түнү, ишемби күнгө караган түнү дем алдыруучу ошол бейтаптар жаткан, коронавирус менен дарыланып жаткан бейтаптар жаткан ооруканада дем алдыруучу концентратордун жарылуусунан улам 11 киши каза тапты. Тилекке каршы бул дагы өтө кооптуу баягы көңүлдү түшүргөн жаңылык экен. Эми бул дүйнөдө кеңири тарап жаткан коронавирусту ошол Кытайдын да эпидемиологдору дагы алдын ала билдирүү жасап, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен биргеликте дагы деле сактануу эрежелерин, катуу чараларды көрүүнү жалпы коомчулукка, жалпы дүйнө коомчулугуна айтып жатат. Анын катарында албетте Кыргызстан дагы бар. Андыктан ушул болуп жаткан ушул
ушул ковид илдетине кайдыгер карабастан сөзсүз түрдө сиз дагы ар бир инсан ар бир үй бүлөгө жоопкерчилик менен мамиле кылып, сиз дагы бүгүнкү күндө бет кабыңызды түшүрбөңүз, баштагыдай эле санитайзерлерди колдонууну дагы эсиңизден чыгарбаңыз. ооба, дүйнө өлкөлөрүнүн дүйнө элин ушул көңүлүн бурдуруп аткан дагы саясий окуялар дагы болуп атат. Алардын бири Беларуста дагы эле ушул оппозиция тараптын нааразылык акциялары уланып атат августтан бери. Андан кийин бизде болду эле, бизде бийлик бат эле алмашты дагы, кайрадан президенттик шайлоо референдумду биз белгилеп койдук да, туурабы? Беларусьта болсо дагы деле ушул нааразылык акциялары уланып атат. Ошол буга катарлаш эле АКШда деле ушул күнгө чейин Трамп Джо Байдендин президенттикке өткөнүнө ишеним көрсөтпөй жатат. Ал деле дагы деле ишенбейчүлүк көрсөтүп жатат. Бирок 20-январда ушул инаугурациясы болору дагы буга чейин маалымдалган эле. Эми баягы убакыт көрсөтөт, кандай баягы саясий кырдаал кандай өңүттө өзгөрүп кетет. Эми ошол Дональд Трамптын каршылаштары менен тарапташтарынын да кагылышуусу болуп кетип атпайбы? Анан мындай карап көрө турган болсок, Бегай, Америка Кошмо Штаттарында мындай мыйзам жакшы иштейт экен, сот адилет, акыйкат иштейт экен деп билсек болот да. Себеп дегенде Дональд Трамп ушул атаандашы Джо Байдендин президенттик шайлоодо жеңишке жеткенин тааныбай, кайрадан ушул эсептөөлөр жүргүзүп, шайлоо таза өткөн жок деп дагы сотко кайрылбады эле. Бирок сот бул ишти аткаруудан баш тарткан. Чындап эле акыйкат өттү, бардыгы таза өттү деген таризде. Мына ушундай дүйнө элин көңүлүн бурдуруп аткан жаңылыктар, урматтуу каармандар. Ал эми Кыргызстанга кайтып келе турган болсок, биздин өлкөдө дагы ушул саясий окуялар болгону турат. Себеп дегенде өлкөнүн келечеги, өлкөнүн тагдыры мына ушул жаңы жылдын кириши менен чоң бир сыноо алдында турат десек жаңылышпайбыз. Президенттик шайлоого даярдыктар азыртадан болуп атат. Мынакей элдик, жалпы элдик добуш берүүгө даярдыктар күч алууда. Анан Эми ушул Борбордук шайлоо комиссиясы да бүгүнкү күндө кызуу даярдык, ага карата ушул эпидемиологиялык абалды эске алуу менен атайын алгоритмди да иштеп чыгышкан экен. Анан мына өткөн аптанын соңунда эле ушул президенттердин баягы номерлерин деп коет эмеспизби, тактоо иретинде чучугулактагы болду. Эми буюрса ким кайсыл номерде болбосун, кимиси күчтүү, аны ушул калк өзү талдап сөзсүз түрдө тандап алат деген ишенимдер бар. Анан Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ушу кечээ ошол айрым талапкерлердин дагы атайын ишенимдүү өкүлдөрүн дагы каттаган экен. Бул боюнча дагы өзлөрү маалымат таратты. Эми кыштын келиши менен шайлоого даярдыктар, үгүт иштери абдан кызуу жүрүүдө. Андагы атаандаштыктар, эми атаандаштыкта мындай түшүнбөстүктөр дагы болуп кетет экен. Андай учурлар дагы болуп атат, коомдун кызуу талкуусуна алынып атат дегендей. Айтор кыштын дагы жакшы жаңылыктардан кур эмеспиз. Бегай жаңы жылга даярдык катары айыл чарбыз азыктарынын жарманкеси жана ушул мэрия тарабынан уюштурулган жаңы жылдык жарманкелер да уюштуруп жатат. Ушул жаңы жылга туура 10 күн калбадыбы? Анан майрамдарга даярдык кандай? Кыскача айта кетсеңиз. Даярдык деп туура белгиледиң. Дасторкондун камын силер көрөсүңөр да. Ооба, азырынча эч кандай деле даярдык жок. Бирок ушул жарманке уюштурган көпчүлүк баягы коомчулуктан сурап, же болбосо санаалаштарыңан сурай турган болсоң, алар айтып атат, жарманкеде буга чейин айтылган эле, мисалы эттин баасы 380ден болот, майдын баасы 105 сомдон, жумурткага болгон болсо 90-86 сомдон жогору деп айтылган эле. Бирок ал жака барганы баягы жашылча жемиштерге болгон баалар төмөн экен, бирок этке болгон бааны көрө алган жокпуз депчи. Бирок деген менен кечээ 2 күндөн бери доллар деле төмөн болуп атат. Айыл чарба азыктарынын эмнегедир мындай баягы туруктуу болбой жатканы себебин биле албай жатабыз бүгүнкү күндө, чындыгында эле. Эми көптөгөн ошол үй кожойкелери баарыбыз эле ушул жаңы жылга пландап койдук да. Аны жасайбыз, муну жасайбыз деп ошол жарманкеден улам пайдаланып, азык түлүктөрдү алып алып, жаңы жылга даярдансакпы деген ойдо. Эми бул жагында көрө жатарбыз. Ооба, сөзсүз түрдө. Анан ага катарлаш эле өлкөдө кышкы сезон ачылды. Расмий түрдө 19-декабрда мына ушундай кыштын дагы бир өзүнүн жакшы жактарын тартылып атат, сууктук эле болбосо. Анан ооба, туризм бул өзгөчө баягы кышкы туризм сүйүүчүлөр үчүн жакшы болуш керек. Ошол эле лыжа
тебем же болбосо чана тебем деп бара тургандар болсо эң эле жагымдуу жакшы маалымат болду. Мына 19 декабрда ошо чуңкур жакта атайын туризм ачылды, кышкы туризм. Ага ушул расмий өкүлдөр барып да катышып эң жакшы болгону айтылып атат салык маалымат каражаттарында. Эми сууктун түшүүсү менен Бегай калк арасында ушул электр жабдыктарын көп пайдаланып, өрт коопсуздугу сакталбай калган учурлар дагы бар. Ошол өткөн жуманын соңунда жылыткычты ушул туура эмес электр жабдууларын туура эмес пайдаланган улам ушул жарылуу болуп, ошол адам өлүмү менен коштолду. Бул дагы абдан өкүнүчтүү. Адам өлүмү ошол бир гана өрт кырсыктарынан эмес, жол кырсыгынан дагы көп катталууда. Мына Бишкек Торгарт жолунун 66 чакырымда 7 кишинин өмүрүн алган автокырсыкта болду. Буга чейин да болуп келген. Анан Бегай ушул буга техника унаалардын техникалык кароодон өтпөгөнү дагы коомдо айтылып келип атпайбы? Ооба. Ошол негизи эле техникалык кароодон өтпөгөнү, эски автомашиналардын дагы терс таасиринен улам баягы абанын булганышы дагы келип чыгып атат деп айтылып атпайбы? Мына өткөн аптанын соңунда эле нааразычылык митинги, акциялар да уюштурулду. Ушул мына абанын булганысы өтө эле ушул Бишкекте өзгөчө борбор кабада атайын баягы датчиктерди коюу менен белгилеп чыгышкан экен. Бишкектин Ош базарынын айланасы, Чыгыш 5, Арча 5, Каламидин 1 аймактарында ушул абанын булгануусунун жогорку көрсөткүчү. Мына ушул нерсени жөнгө салыш үчүн Бегайым, ушул жол кырсыктарын азайтыш үчүн, абанын булганышын алдын алуу үчүн ушул техникалык кароону, автомашинаны кайра киргизүүнү мен колдойт элем да. Техникалык кароону мен болсо колдой албайм. Урмат, ишенесиңби? Анткени деген буга чейин ушул коррупциядан улам эле бул техникалык кароо жокко чыгарылганда. Анын эгерде сенин баягы колдоп турган же болбосо сени сунуштап аткан жалпы билбейм эми кандай болот, бул эми кайра эле коррупцияга жол берет деп ойлойм да. Эми экөөбүз тең автоунаа айдоочулардан эмеспиз. Муну элден дагы сурап көрдүк. Азыр эксперттерден дагы сурайлы. Эми экөөбүздүн оюбуз кандай болот экен? Эксперт эмне дейт болду экен? Анда кел, анда байланышка чыгалы. Кандай дейсиз? Жакшы болот. Анда эксперт менен баягы эксперттер бизге караганда жакшыраак туура маалыматтарды берет болсо керек. Анда биз бул тармак боюнча серепчи Токтосун Сатаров мырза менен байланышалы. Кутман таңыз менен Токтосун Сапарбекович. Рахмат сиздерге дагы. Саламатсызбы? Мына биз жогоруда Урмат экөөбүз бул жерде мындай бир аз талаштык, же болбосо мындай экөөбүздө да пикир келишпестик болду десем да болот. Эки ача ой болду да. Бул жакта Урмат айтат, техникалык кароо керек, кириш керек деп атат. Анан бирок техникалык кароо буга чейин кирип деле натыйжа бербей, ушул коррупциялашкан системага өткөнүн дагы коомчулукка айтылып келет эмес. Мына сиздин пикириңизде чындыгында эле ушул учурда депутаттар тарабынан демилгеленип жаткан техникалык кароону кайрадан киргизүү канчалык деңгээлде ошол эле экология маселесин чечет, ошол эле жолдо жол кырсыгы болуп атат. Мына байма-бай акыркы аптанын соңунда ушундай жол кырсыгы да көп катталды. Канчалык маанилүү? Эми бул суроого силер обсуждение кылгандай эле эки ача мненияда элдер жүрүп аткан. Эми техникалык жактан карап, изилдеп түшүнгөн адамдар көбү айтып атат, буга мурун эле акмиңт этпей ошол системаны кармап калыш керек эле деп. Бул мамлекетке түшкөн дагы пайдасы бар эле. Экинчи, мамлекеттин элин коргоо үчүн да биз жакшы кандайдыр бир деңгээл. Эми коррупциялык элемент деп эле биз баардык нерсени реформа жасайбыз деп мурунку системанын баарын түбүнө чейин талкалап алып, анан эми эстерибиз ооп, азыр эмне кылаар айлабызды таппай жүрөбүз. Мисалы үчүн буга бир кезде Бабановду күмүр тутушуп, ойсундук кыргызды жыргатат экен, доверенности да жок айдайт экенбиз, техосмотр да жок айдайт экенбиз. Бүгүн баш аягыбызды таппай отурабыз. Бүгүнкү күнү ушу доверенностьтун системасы, учет системасын ошол убагында кармап кала албай, бүгүнкү штрафка түшкөн номурду издеп таппай жүргөн да системада толтура фактылар бар бүгүнкү күнү. Андан башка техосмотр өтүү боюнча азыр биздин транспортто почти 80ден ашкан процентинде транспорттардын катализатор жок. Катализатордун баарын сатып ийген. Бүт сатып ийишкен. Ошол станция техобслуживание иштеп аткан мастерлер дагы кылдырап калган, эскирип калган транспорттор бизде 80%тан жогоркусунун баары эски транспорт. Тиги Европадагы бүт мусулдун баарын биз бияка алып келгенбиз. Кыргыз эч жыргаган жок мындан. Аны Бабанов болсо силер жыргайсыңар, мен силерди жыргатам деп мына акмагыбызды чыгып, бүгүн шаардын ичинде элдин баары демале албай эстери болуп атат.
Бүгүнкү күнү хронический обструктивный болезнь, легких деген болезнь эч ким сураган жок бүгүн больницада жаткандарды. Мына ушундай азапка түшкөнбүз. Муну эми билбейм мен, коррупциялык элемент деп частниктерге берип коюп, силер ошол коррупционный элемент ошол жакта жок деп эсептейсиңер. Да не может быть такое. Кыргыз бир эле оору менен ооруйт эпидемияны. Бай жарды бай болгусу келет, бай кудай болгусу келет. Болду. Ушул эки нерсе менен ооруп кетет. Ой, биз поэтапный реформирование деп бир нерседен бирдеге өтөрдөн мурун бир жайлатып иш кылуунун ордуна эле бүттү, сакала дебелеп стандартный кирип кетет деле бүттү, 4 айлат кетип эстерип атат. Так тоже нельзя. Эми мисалы үчүн могу техосмотрду давай строгий элемент алып келүү боюнча мен айтат элем, алып келиш керек муну. Это невозможно. Это невозможно. Токсоосун Сапарбекович, бул боюнча ушул айдоочулар дагы өз пикирлерин билдирген эле да, алардан сурамжылоо жүргүзүп, ушул техникалык машинанын техникалык кароону кайрадан киргизүү демилгесин сиз колдойсузбу, бул бизге керекпи деп сурамжылоо жүргүздүк. Ушуну угуп алалы, андан кийин уланталы. Техосмотр дегенден эч кандай кереги жок. Ал жөнү коррупционный система да, мына бабаны ат менен жасагандан деле кээ бир частный кылып ачып дагы эле техосмотр кылып. Техосмотрдун вообще кереги жок да. Азыр деген адамдардын аңсесин жеткен, өзүнүн айдаган машинесин өзү оң абалында айдаганга мүмкүнчүлүгү бар, кыла алат да. Техосмотрдун жакшы жагы деле бар, эми баары үчүн баягы сайыздын убагында бул техосмотрдун машиненин ар бирин чыкканын айдаганга ошо талапка ылайык эмеспи, өзгөчө жанагы гос машинелердин эл ташыган автобус тиги булардын баарын обязательно техосмотрдон өтүп анан кийин айдатсың. Анан азыр болсо техосмотрдун кимге кереги бар болуп атат? Ой, техосмотрдо итак элечи налогу бир жагынан, патенти бир жагынан таксилерди жалаң карапайым элди куураттыңар да мында. Канын сорду да, канын сорду да бул. Мына ушул жерде өзүңөр көргүлөчү. Бүт 98-2000 жылкы машиналары, бүт бырыйган машиналар бүт. Ушулар менен эптеп киши ташып окат кылып жүрүшөт. Конечно, байларга жана жыптарга төлөсө болот, ошолор керек, машинеге документальный керек. Бирок техосмотр керек болгондон ошол бир жагын кылсаңар дачы, экинчи жагын ушул ылдыйлатыш керек да. Элди ойлош керек да. Налогу бармы? Налогдон кийин техосмотру болсо, андан кийин дагы бирдекеси чыгып атат. Азыр машина айдаш деле кыйын болуп калды. Техосмотр негизи керек. Техосмотр керек. Мисалы деген машинени караш керек. Машинеден эмне деген улуу заттар чыгып атат. Аба бурулганып атат. Бөөдө кырсык тышкарга кырсыктар канча болуп атат. Машина оңдосоң техосмотр киргенде частныйларын жеп атпайбы? азыр частный эмес, частныйдын азыр эми көрөсүң. Техосмотр негизинен керек. Азыр действительно аба булганып атпайбы? Ошого карата баардык техникаларды көзөмөлдөп турса жакшы болмок. Эми жакшы жактары техосмотр конкретно текшерип, бая барсаң акча алып туруп эме болуп атат го. Андай кылбай эле конкретно текшерип техосмотр коюп берсең, кичине машинеге жакшы, водительге да жакшы. Токтосун агай, мында айдоочулардын өзүнүн айткандары болду да булчу. Анан булар дагы бизге окшоп, мындай эки ача ойду айтып атат да, мисалы бегайым кошулбайм деп атат. Мен болсо сөзсүз түрдө техникалык кароо киргизилиш керек деген ойдомун да. Анан айдоочулар арасында да ушундай эки ача ой айтылды. Буга эмне дейсиз сиз? Айтып атпаймынбы, ошо бүгүнкү күнү эки ача мненияда жүрүшөт баардыгы. Ой азыр бирөө азыр мамлекетке да такыр ишенбей калган процесстер да бар. Элдин ичинде бирөө үмүт өтүп эптеп жашап жүргөндөр да бар. Бүгүнкү күнү действительно образованный техникалык образованиясы бар адамдын баары тең бул техосмотрду өткөрүш керек. Бул жанагы коррупциялык элементтердин баарын ушул жактан чыгып калат экен деп коркуп жүрө берсеңер, мына түйүнүнө алып келип Кыргызстандын эң сонун хоос деп сундук бактанганда сундук болобуз. Мунун баарын жок кылып ийишибиз мүмкүн. Мүмкүн. Содва деген жөнүндө таркалайт адамды. Ошон үчүн биз өтүшүбүз керек, мен ойлойм, өтүшүбүз керек. Ошондо азыр бүгүнкү күндө жеке компаниялар тех кароону жүргүзүп атат, бирок алар деле жетиштүү деңгээлде карабайт турбайбы? Сөзсүз да. Айтып атпаймынбы, анын эч кандай мурункудан эч айырмасы жок анын. Даже хуже стало. Мунун мамлекеттиктер отчет берип, жылына, кварталына, момдай ошол процессти контролдоп турчу. Бүгүнкү күнү аларды контролдоп, же болбосо отчет бергенин уккан эмесмин мен. Теслерге келип отчет берди ошондой. Токтосун мырза, мына ушул техникалык кароонун оң жана терс жактарын жогоруда дагы айтып өтпөдүкпү? Ооба.
Эми бул кайрадан киргизүү менен ушул мындай санарип жолу менен азыр санариптештирүү болуп калды. Ошол бюрократизмди алдын алып, коррупцияга жол бербей, ушул алдын алуу механизмдерин иштеп чыкса болобу? Ой, болот. Мунун баары тең болот. Мунун баарын жасаса болот. Эми баары эле баягы финансыга барып такалат. Баштагыдай баягы маалым каттарды алуу алдында акчаны берип коюп эле тех кароодон өтпөй кеткен жагдайлар бар да, анан ошондой учурлар кайрадан кайталанбайбы? Ой, артынан болот бул процесс. Биз налаживать этип бунун үстүнөн иштешибиз керек. Анан ушу коркуп эле баягы менден бирдеке алып коет экен деп эле ушинтип отура берсе, ишсеби, жылбайт да. Ай, бул красота немеде требует жертва дегенде жертвовать этишибиз керек. Бул процесске барышыбыз керек. Бул экологический вопрос, чоң вопрос. Дүйнө жүзү муну менен күрөшүп атат бүгүнкү күндө. Токтосун Сапарбекович, айтсаңыз негизи эле мына ошол машиналардын эскилиги жетет экен, мөөнөтү дагы баягы эң эски автоунааларды алып келип атат деп айтып атпайсызбы? Анан негизи машина чыгарылган жылдан баштап канча негизи мөөнөткө жүрүш керек, же анын жана ички жабдууларын жаңылап эле кайра айдай берсе эле боло береби? Ушул тууралуу айтсаңыз. Эми жабдуулап, конечно, жаңылатып алып айдай берсе боло берет техниканы. Эми бирок сачын темирдин атайын бир өзүнүн усталык предели болот. Канчалык жасасаңдар ошончолук кайра салдырай берет. Это невозможно до конца техниканы ушинтип кармап жүрө бергенге. Аны деген твердо менен бир процесс өзүнүн определенный пробеги бар. Эксплуатационный пробег. Ошол бүткөндөн кийин токтотулуш керек. Бул деген бүт баардык инженерский документтерде көрсөтүлгөн. Ошол процесстерди соблюдать этип. Эми биздин элибиз мисалы бир слой балким байдыр, бир слой действительно бечаралар, айылдарда кандай кыйналып жүрүшөт. Ушул арзан машиналар менен дагы өптөп окат көрүп жүрүшөт. Биз мамлекеттик агаларга кыйратып жардам берген жок да. Ошол жагын караганда, конечно, аларга бир доступ бериш керек, иштеш керек. Баягы окат жайын жасаш керек деген кеп да. Сизге рахмат, Токтосун Сапарбекович, ыраазычылык билдиребиз. Атайын убакыт бөлүп биз менен байланышта болгонуңуз үчүн. Урматтуу каармандар, сиздер таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. 7:31 бүтү. Техникалык кароо тууралуу темада сүйлөштүк. Эске сала өтсөк, Бегайым, негизи дагы бир кошумчалай кетүүчү бул жагдайды айта кетели. Негизи азыр бүгүнкү күндө жеке компаниялар автомашиналарды текшерүүгө алып жаткан болсо, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы болсо, ушул коомдук транспорттарды, ошол эле такси жолдо жүргөн таксилерди дагы күнүгө текшерүүгө алат деп атат. Эми бул дагы канчалык деңгээлде, бул боюнча дагы маалыматтар берилет. Жогоруда айтып өткөндөй эле, буга чейин ушул 2012-жылы ошол кездеги премьер-министр Өмүрбек Бабановдун токтому менен ушул техникалык кароо алынып салынган. Себеп дегенде бул бюрократизм, коррупциянын көбөйүшүнө алып келет деген максатта алынып салынган. Ал эми ушул жакында эле жогорку кеңеште ушул маселе көтөрүлүп, эл өкүлдөр тарабынан анан премьер-министр милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков сөзсүз түрдө бул маселе каралып, жакынкы күндөрү ушул кайрадан демилгеленип бекитилет деп айтылып өттү. Мына ушул теманын тегерегинде сүйлөштүк. Урматтуу радио угармандар, биз анда жаңылыктардын сааты келди. Таңкы бурулушта орус тилиндеги жаңылыктар менен кесиптешибиз Канат Султакеев. Канат, кутмантаң. Всем доброе утро, уважаемые наши радиослушатели. Да, вы продолжаете слушать программу «Утренний разворот», которую для вас ведут мои красивые коллеги. Это в твой адрес, Бегаим. Ой, спасибо огромное. И уважаемый мною Урмат. И так, в течение 3-4 минут я вам расскажу самые последние новости, которые произошли за сутки в Кыргызстане. Исполняющий обязанности президента Кыргызской республики Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов накануне 20 декабря в рамках рабочей поездки в Джалабадскую область провел встречу с жителями Нокенского района. На встрече затронуты вопросы были об общественно-политической ситуации, мерах по социально-экономическому развитию республики и другие. Исполняющий обязанности главы государства отметил, что 6-7 октября текущего года в стране произошли народные волнения, в результате которых произошла мирная смена власти. Причиной недовольств населения стали несправедливые итоги парламентских выборов, проведенные с многочисленными нарушениями и отсутствие качественных изменений в республике. Талант Мамытов добавил, что в настоящее время на него возложена большая ответственность по исполнению
обязанности президента. Он с сожалением отметил, что из-за имеющихся социально-экономических проблем в стране достаточно остро стоит вопрос трудовой миграции. Также он добавил, что вместе с президентскими выборами состоится и референдум по определению формы правления. Впервые в истории республики народ сам выберет подходящую форму правления. Мы делаем все для того, чтобы обеспечить честный и прозрачный выборный процесс, ведь от этого зависит будущее Кыргызстана, сказал Талант Мамытов. В связи с ухудшением погодных условий и образованием гололеда на дорогах пресс-служба УОБДД Чуйской области 20 декабря сделала обращение к водителям. Управление призывает граждан быть бдительными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не нарушать правил дорожного движения. Кроме этого, проводится подсыпка инертными материалами дорог Бишкек-Ош и Бишкек-Торугард. В Аше проходит второй тур по отбору кандидатов в патрульную службу милиции. Заявление на участие подали 397 кандидатов, 243 из них – гражданские лица. Об этом сообщает пресс-служба МВД. К тестированию допущено 244 претендента, но приняли участие только 205. По результатам Центра оценки образования и методов обучения 172 кандидата успешно прошли тестирование, 33 не прошли. 21 и 22 декабря этого года в южной столице на центральном стадионе имени Ахматбека Сюймбаева конкурсная комиссия примет у претендентов, успешно прошедших тестирование, нормативы по физподготовке в соответствии с возрастом. К сдаче нормативов допущено 308 кандидатов. Это все новости на данный час. Далее о погоде. Сегодня, 21 декабря, днем в отдельных районах Чуйской, Сыкульской, Нарынской областей, в горных районах Ошской, Джалабадской областей снег. В зоне земледелия Ошской, Джалабадской, Таласской, Баткенской областей без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица, будьте осторожны. Температура воздуха Чуйская область -3 +2, в Таласе -2 +3, в Баткенской, Ошской, Джалабадской области +1,6, и Сыкульская область -3 +2, и в Нарыне -6,11. В Бишкеке сегодня днем слабый снег, температура воздуха днем в столице -1,3. Это такие новости на этот час. Хотел бы я, конечно, рассказать о том, что сегодня, 21 декабря, две планеты Юпитер и Сатурн будут находиться на максимально близком расстоянии друг от друга, но вы отобрали мой хлеб, уже об этом рассказали. Также вы рассказали, что вот великобританское издание Guardian сказало, что их свечение будет самым ярким за последние 800 лет. Также вы сказали, что сегодня две планеты будут выглядеть на небе как одна яркая звезда. И также вы сказали, отобрав, как я говорю, мой хлеб, то, что, по словам экспертов, в этом году этот небесный феномен можно будет увидеть из любой точки на планете, считая Кыргызстан, конечно. И также вы назвали, что это явление один из астрономов, Брэд Такер, да, из Австралийского национального университета, назвал очень красиво «Рождественский поцелуй». Но, тем не менее, вы не рассказали о том, что астрологи, рассказали, что лучше всего готовиться в новогоднюю ночь. Как лучше приготовиться в новогоднюю ночь? Вот, чтобы 2021 год был сытым, и стол следует разнообразить. А именно, большим табу в год быка, а это будет год быка, считается говядина и телятина, то есть мясо по возможности не будет на столе. Блюда из этого вида мяса могут сильно разозлить господина этого года. Лучше отдать предпочтение рыбе, птице и растительным продуктам. Также следует отказаться от дорогих экзотических ингредиентов. Урмат не стоит покупать, как ты уже нацелился на это ранее, насколько я слышал. И стоит отметить, что бык – это большой сладкоежка, поэтому главным украшением стола будет большой красивый торт и обилие сладостей, что я очень это люблю. Так что готовьтесь. Өзүңүз уктуңуз да, дасторкондо эмнелер болуш керек экен? Сөзсүз түрдө жалпы коомчулукка да айтып коеюн, угармандарга айтып коеюн, чындыгында эле ушул уй жылында уйдун эти болбош керек экен. Демек, баягы эт сүйүүчүлөр эт салбай калат экен бул жылы. Эми тооктун эти деле бар, койдун эти деле бар. Эми мен нарындык кыз катары тооктун этине өтө эле ынана бербейм. Демек, мага сөзсүз түрдө эмне керек? Уйдун же койдун жакшы майлуу эттери керек да. Ну что вот, извините, перебью, что интересно, вот именно вот на эти продукты, которые рекомендуют нам астрологи, да, вот на них почему-то цены поднялись.
Но как мы знаем, что каждую субботу и воскресенье в Бишкеке организованы ярмарки в разных районах города, где можно купить намного дешевле эти продукты. Так что, я думаю, стол можно накрыть хорошо. Бирок Канат, сизден баягы жармеңке тууралуу айтканыңызга маалыматыңыз жакшы, колго аларлык, бирок ал жакта дагы бааларды такташ керек болот атат. Айрым ошол эле этке, башка майга болгон бааларда жок деп айтылып атпайбы? кичине айырма болуп аткан айтылып атат. Эми Канат баарын айтып койдуңуз, кайсыл азыктар коюш керек экен, эми мындан дагы бааларды жогорулатып жибербесе экен деп атам да. Нет, главное то, что дети услышали мой им посыл. Обилие сладкого должно быть на столе. Так что, родители, готовьтесь, пеките торты, вернее, запасайтесь рецептами. Ну, еще раз вам удачи, дорогие мои радиослушатели, вам, мои коллеги, удачи. Еще раз спасибо за Сатурн, что меня опередили. Анткени бүгүн урмат көрөм деп атат. Сөз түрдө чогуу көрөлү. Это за 800 лет, представляете, будет самый 800 лет. Это же такая дата. Кстати, ты, Бигаим, отметила, что вот между ними расстояние будет в 10 пенсов, это примерно около 10 сомов монетка, вот между Сатурн, да, вот 10 сомов. Так что я побежал за телескопом. Вам принести потом, наверное, тоже телескоп. Рахмат сизге. Сөз түрдө алып келесиз. Балким кечинде убакыт болсо чогуу көрөбүз. Да, на крыше, да. Канат, сизге рахмат. Орус тилиндеги жаңылыктар менен Канат Султакеев тааныштырды. 7:40 урматтуу угармандар, сиз угуп жаткан биринчи радио таңкы бурулуш программасы. Урмат Жээнбеков, Бигайым Абдыкадырова студияда кызмат кылуудабыз. Биздин студияны телефондорун эске салып угармандарыбызды дагы катарга кошулууга чакыралы. 0312 39 21 90 0502 39 21 90 телефон номерлары иштеп атат. Ошондой эле Facebook социалдык баракчасында дагы биз түз эфирде жаңырып жатабыз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, сөз түрдө катарга кошулуңуз. Кызыктуу суроолоруңуз болсо, бизге бериңиз. Биз болсо жаңыртууга ар дайым даярбыз. Буга чейин ушул айдоочулардын көйгөйү болуп келген, коомчулукта кайчы пикирди жараткан тех кароо боюнча дагы талкуу жүргүздүк. Эми ушул айдоочулар демекчи, ушул өлкөнүн аймактарынан баягы Борбор калаага агылып келгендердин айрым бир бөлүгү, басымдуу бөлүгү ушул айдоочулар экен. Ушул ишти аркалайт экен да. Негизи эле ушул ички миграция, ушул Борбор калаага келген баягы биздин жарандарыбыз тууралуу кеп кыла турган болсок, баягы статистикалык маалыматтарга дагы бир саресеп салып өтөйүн, каршы болбосоң, Жакшы болот. Чүй областы менен Бишкек шаарына бардык аймактардан жыл сайын жаңы жашоочулар кошулуп турат деп Улуттук статистика комитети маалымат берет экен. Ушул 2018 жылда ала турган болсок, өзгөчө Нарын областынан көп келиптир. Нарындыктарбы? Нарындыктар көп келиптир да. Сууктан качып атабы же? Балким суук, ал жакта жашоо шарт, билбейм, ошол сууктан уламбы, балким мал чарбачылыкка көбүрөөк. Жердештериңен сурап көрүшүң керек экен, Бигайым. Сурап көрөйүн, эмки барганда, сөзсүз түрдө. Ошол республика боюнча ушул көчкөндөрдүн 65%-на чукулу ушул Бишкекте кабыл алынат экен. Ошол өз областынан чыгып кеткендердин басымдуулары эмгек курактагылар деп айтылат. Демек, ички миграциянын негизги себеби ушул жумуш издөө экен да. 2018-жыл ошол Бишкекте отурукташкандардын 49%, 24-34 жаштагылар экен да. Туура, Бигайым, ички миграция демекчи ушул Борбор калаага иш издеп келгендердин ушул көбү сен айтып өткөндөй эле аймактардан келет эмеспи? Анын ичинен ушул Нарындан деп жогоруда өзүң да айтып калдың. Анан себеби ушул Бишкекте жумуш берүүчүлөр салыштырмалуу аймактарга караганда көбүрөөк, бирок алар дароо эле ушул иш менен камсыз боло албайт. Бир катар ушул тоскоолдуктар, кыйынчылыктарга кабылат, өзүнүн каалаган кесиби менен иштеп албайт. Ал эми аймактарда болсо фабрика, заводдор деген жок. Туурабы? Жок, мен буга көп деле кошулбайт элем. Эми сөзсүз түрдө эле завод, фабрика менен жашоо уланып калбайт да. Бул эми Советтер Союзунда ошол завод, фабрикаларда көбүрөөк баягы эл ошого тартылса керек, бирок азыркы заманда аймактарда деле ошол эле айырдоолоо айтор өлкөнүн башка региондорунда деле жашоо шарты ырастап алса болот. Мисалы, жашайм деген киши сөзсүз түрдө эле каржы булагын табууга мүмкүнчүлүктөрү бар деп ойлойм да. Эми бул дагы талаш тартыш маселе болуп атат. Чындап Борбор калаага келген, аймактардан келген ички миграция, мигранттар деп койсок болот, жумуш издеп келеткен. Басымдуу бөлүгү алар чындап ошол жумуш менен камсыз болуп, алардын көйгөйлөрү эмнеде болуп атат?
алардын жумуш издеп келүүдө кандай кыйынчылыктарга туш болот, мына ушул тууралуу биз эксперт менен сүйлөшпөйлүбү, анан биз тиешелүү адистерден дагы мамлекеттик органдардан дагы жооп алабыз анда. Алгач анда эксперт менен маектешип маалымат алып алалык, андан соң баягы биздин мамлекеттик органдар дагы жооп берсин. Биз менен байланышта философия илимдеринин кандидаты эксперт Чынара Биялиева бар. Чынара Сабыровна, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман таңыңыз менен. Жакшысызбы? Мына буга чейин биз ушул ички мигранттардын көйгөйүн маселеси, негизи эле жумуш издөөсү боюнча дагы баягы сөз болуп кетти. Бүгүнкү күндө ушул көпчүлүк биздин Борбор калаага агылып келеткен өлкө аймактарынан негизи эле алар баягы жумуш издегенде бир катар көйгөйлөргө кабылып келген дагы айтылат да. Анан эксперт катары айтсаңыз, ушул жумуш табууда, негизи эле бияка отурукташууда кандай көйгөйлөргө кабылат? Эмесли сиздер билесиздер, биздин Бишкектин тегерегинде 47 конуш бар. Алардын ичинен 11 конуш азыркы кезге чейин закондоштурулган эмес. Ошондуктан алар нелегитимный конуштар болот. И мамлекеттик кызматтарга да толук кандуу ээ болушпайт. Бул деген эмнени билдирет? Биринчиден, булар здравоохранение жагынан, образование жагынан чоң көйгөйлөргө туш болот. Мамлекет сөзсүз түрдө балдарды мектепке барсын деп бүтүн жанындагы конуштарга, Бишкектин тегерегиндеги микрорайондорго баарына мектептерге неме берген, сөзсүз түрдө трудовой мигранттардын, ички мигранттардын балдарын кабыл аласыңар деп. Ал эми медициналык кызмат боюнча сөзсүз түрдө приписка деп коет. Ошол ГСВлерге, ЦСМдерге приписка кылынат, мигранттар, ички мигранттар анан кабыл алынат. Бирок ошого карабастан көйгөйлөр абдан чоң. Эгерде буга чейин экономикалык жагынан көйгөйлөрдү эптеп күндө тапкан акчасы менен өзүнүн үй бүлөлөрүн багышып турса, то ушул пандемия учурунда абдан кыйналышты биздин мигранттар. Анткени базарлар, кафелер, гостиницалар иш кылып, майда анан орто ишканалар өзүнүн жумуштарын толугу менен токтотуп салгандагы жумушсуздук аябай күчөп кеткен. Эгерде буга биз дагы Россиядан келген 50 миңден официалдык түрдө 50 миң деп атышат. Ал эми неофициально мындан да көп болсо керек. Мигранттар келишти, алардын баары эле дагы эле ушул Бишкектин тегерегинде отурукташып калгышкан. Азыр алардын баары Россияга кетүүгө күтүп атышат. Бирок эң чоң көйгөй бул жумушсуздук. Эгерде жумуш жок болсо, анда сөзсүз түрдө үй бүлө багышта кыйын болуп калат. Бул биринчи көйгөй эң чоң. Экинчи көйгөй бул жумуш табуу кыйын болуп калды мындан дагы. Азыр любой жумушка макул болуп атышат. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, биз ушул үйдө отуруп бири-бирин кичинекей бир комнатада 10-15 киши отурса, өзүңүздөр түшүнүп атасыздар, сөзсүз түрдө талаш тартыштар болот. Анан насилие деп койсо, ошол дагы көбөйүп кеткен. Өзүңүздөр билесиздер, МВД 65%га көбөйдү деп айтып атат. Азыркы кезде кандай экенин азыр изилдөөлөр жүргүзүлүп атат да. Бул дагы бир көйгөй. Анан жана мен айтып кеткен медициналык билим кызматтары дагы, мындан башка социалдык пособиялар боюнча, документтер боюнча дагы чоң көйгөйлөр. Анткени көбүнчө мигранттар келишет, же документтери жок, же балдардын документтери жок, анан кыйналып калышат дагы ушул мамлекеттик кызматтарды алууга да. Ушул көйгөйлөр эң чоң көйгөйлөр. Чынара Сабыровна, мына сырттан дагы мигранттар келбедиби пандемия маалында? Анан ички мигранттарга алар дагы бир атаандаш болуп калды да. Себеп дегенде алар мисалы сыртта жүрүп, иш билги болуп, бир тажрыйба топтоп келди. Анан алар ушул ички мигранттарга да атаандаш болуп, жумуш табууга да кыйыныраак болуп калды деген ойлорду айтылып атат да. Буга эмне дейт элеңиз?
Бул дагы абдан чоң көйгөй. Мен жана айтып кеткем, 50 000 мигрант официалдык түрдө келди деп атышат. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр, ушул 50 000 мигрант каяка барат? Ушул эле Бишкектин тегерегинде отурукташып калышкан конуштарда и жумуш дагы алар издеп атышат. Естественно, алардын квалификациясы кичине жогору болгондуктан ошол эле мисалы ремонт боюнча, строительство боюнча да аларды көбүрөөк өздөрүнө алышат да. И ошондо ички мигранттар жумушка азыраак алынып калган да. Эми мен айтып атам, ички мигранттар бизде көбүнчө ушул базарлардын тегерегинде, анан жана конуштарда швейный цехтер көп болот, майда цехтер. Ошол цехтерде иштеп калган. Ал эми пандемия учурунда цехтердин көп жабылды. Анткени Россияга да товарларын жибербей калышты. Ошондуктан ички мигранттардагы жумушсуздук жагы абдан оор болуп калды. Эми чындап эле айтканда, пандемия учурунда, особенно карантин учурунда, орусча айтканда выживание болуп калганда, гуманитардык жардамдарды алууда дагы көйгөйлөр жаралды деп айтылып атпайбы? Эми гуманитардык жардам аркылуу көп айтса болот. Донорлук мекемелер жана бейөкмөт уюмдар болгон аракетин жасатышты. Биздин мечиттер дагы жардам берип атышты. Жөнөкөй адамдар деле жардам берип атышты. Волонтерское движение аябай күчтүү болду. Алар да жардам берип атышты. Бирок мамлекет да жардам берип атты, эми өз күчү менен азыраак болуп калды, конечно. Мамлекеттин жардамы мында көбүрөөк болуш керек болчу, көбүнчө башкаруу жагынан. Ошол башкаруу жагынан абдан кыйналып калышты, потому что мындай нерсени кылган эмес. Биздин мамлекеттик кызматкерлердин потенциалы төмөн экени көрүнүп калды да. Ал эми мында эң чоң көйгөй эмне болду? Чын эле ошол жардамга муктаж болгондорго берилдиби? Биринчи суроо ушул туулуп атат да. Анткени өздөрү деле айтып атышат, контроль болгон жерлерде именно жанакы муктаж болгондорго таратылып калган. Ал эми контроль жок жерде кимге таратылганы мындай да бүтөм да мындай айтканда. Чынара Сабыровна, сизге чоң рахмат. Атайын байланышта болуп, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылыгыбызды билдирели. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып өтөлү, биз ички миграция, жумушсуздук, анын алдын алуу, андагы көйгөйлөр тууралуу сүйлөштүк. Эксперт, философия илимдеринин кандидаты Чынара Биалиева байланышта болду. Эми ушул эле айткандарга жооп кылып, бул жаатта кандай иштер аткарылып атат, жумуш менен ички мигранттарды жумуш менен камсыз кылуу, аларга ошол жумуш табууга көмөктөшүү жаатында иштер кандай болуп атат? Биз байланышка чыгалы, кандай дейсиз? Сөз жакшы болот. Ошол суроолорго албетте жоопту Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Түркөбекова Наргиз Алтынбековнадан жооп алабыз. Бегай, 7ден 51 мүнөттө өттү. Сааттын жебеси таңкы бурулуш программасын угуп жатышат. Угармандар, эске салып өтөлү, анан Facebook'та колдонуучубуз биз жогоруда канат болуп талашка кеткен нерсени, талкуулаган нерсени жазыптыр. Урматтуу кесиптештер, телескопту алып Бишкек шаарынан сыртка чыгууга туура келет го, себеби Бишкектин асманын кара түтүн каптап калганын билесиңер да, дейт. Эми шаар ичинде туруп жанагы Сатурн менен Юпитердин кездешкенин көрө албайсыңар. Эми чындап бул чыныгы көйгөй болуп атат да. Биз мисалы бияктан туруп экөөбүз ооба карайлы деп койдук деген менен кара түтүн каптап атканда биз анын мындай элес буласын эле көрүп калсак керек деп атам да. Анда жакшы болот, анда жалпы биздин жамаатты чогултуп алып чет жакка чыгалы дагы анан телескопту алып алып. Ооба. Ошентип алып анан көрсөк болуш керек. Бул эң эле кызыктуу факт болду. Эми биздин өзүбүздүн темабызга буга чейин талкуулап аткан темабызга келе турган болсок, Чынара Сабыровна чындыгында эле көп көйгөйлөрдү айтып өттү. Анын ичинде ошол эле пандемия учурунда биздин конуштарда турган өзгөчө жарандарыбыз көпчүлүгү каттоодо турбаганынан улам ошондой медициналык жардамдарды ала албай калды, гуманитардык жардамдарды ала албай калды. Алар ошо пандемия шартында үйдө болуп калып, өздөрү саламаттыгына кам көрүп, каалаган жанагы өздөрүнүн колунан келген дарыларды ичкен. Ошол айрыкча Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда ушундай көрүнүштөр көп болуп атат деп атпайбы? Документ тештирбей эле өзүн баягы документалдуу расмий түрдө каттоого турбагандыктан ушул көйгөйлөр орун алып атат деп жогоруда экспертибиз айтып өттү. Эми бул багытта иштер
иштери тууралуу жогоруда айтып өткөндөй эле социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу биз менен байланышта Туркебекова Наргиза Алтынбековна бар. Наргиза айым, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмантаңыз менен. Кутмантаңыздар менен. Жакшы, бүгүн ушул көйгөйлүү жалпы коомчулукка, анын ичинде ушул ички мигранттарга кызык болуп аткан бир теманы талкуулап жатабыз. Буга чейин экспертибиз чыгып дагы болгон көйгөйлөрдү айтып берди, алар кабылган жагдайларды айтып берди. Эми сизден өкмөттүн өкүлү катары бүгүнкү күндө ушул ички мигранттарды жумуш менен камсыз кылуу кандай жөнгө салынып атат деп суроо салалы сизге. Рахмат сурооңуздарга. Бүгүнкү күндө иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү мыйзамынын алкагында ички жана биздин Кыргыз мамлекетинин жарандарынын баардыгына ушул мыйзам алкагында иш алып барылат. Муну биз алардын кайрылуусу боюнча каттоого алып, алардын көйгөйлөрүнө жараша иш алып барабыз. Эң негизги көрсөтүлүүчү кызматтардын бири бул иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү. Биздин ар бир райондук башкармаларыбызда бөлүмдөрүбүз бар. Алар ошол жер-жерлердеги ишканалар менен биргеликте иш алып барат. Ошо бош орундардын топтоо боюнча. Ошол топтолгон бош орундарды көрсөтүп берип, алардын өздөрүнүн шыгына, кесибине жараша таап берүүгө аракет кылабыз. Эгерде кайрылган жарандардын өзүнүн бир кесиби жок болсо, анда биздин дагы кийинки кызматыбыз бул кесиптик окутуу болуп эсептелинет. Биз аларды бекер ар бир жерлерде окуу жайлар менен келишимдер бар. Ошонун алкагында кыска мөөнөттүү эмгек рыногунда талап болуучу кесиптерге окутуп, ошо алган кесиби боюнча иш таап берүүгө көмөк көрсөтөбүз. Андан тышкары дагы бир кызматыбыз болуп, бул убактылуу коомдук акы төлөнчү жумуш болуп эсептелет. Ошого тартабыз. Эгерде бизге кайрылган жарандардын кайрылардын астында эгерде социалдык фондго отчислениялары бар болсо, то алар жумушсуздук боюнча жөлөк пул алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Наргиза Алтынбековна, сиз жогоруда ушул кыска мөөнөттө окутуулар болот деп айтып атпайсызбы? Ошол кыска мөөнөттө ушул ишти алып кетүүгө мындай ээ боло алышабы? Жөндөмдүү болуп, ошо кыска эле убакытта алып кете алганга мүмкүнчүлүк жаралабы? Ооба, бул азыркы учурда эмгек рыногунун бош орундарын талдап көрсөк, бул эң негизги ошо жумушчу орундар талап болууда. Ошолорго жараша биз мисал келтире кетсем, кесиптик лицейлер менен келишим түзөт. Биздин аймактык бөлүмдөрүбүз жылдын башына, ошол жылдын аягына чейин ошо келишим негизинде ошо талап болуп аткан курстарга жөнөтүп, ал курстар минимум 1 айдан баштап, ошо максимум 5 айга чейин созулат. Ошо окууну алгандан кийин, андан кийин ишке жайгаштырууга көмөк көрсөтөбүз. Мисалы үчүн азыркы талап болуучу кесиптерди айтып кетсем, бул ошо электрогазосварщик, чач тарач, азыр IT тармагы абдан өнүгүп жатат, өзүңүздөр билип атасыздар. Санариптештирүү алкагында IT тармагында кесиптер да талап болуп атат, ошол жана да окутабыз. Бухгалтерия тарабы жана башкалар. Наргиза Алтынбековна, мына бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик орган тарабынан жумуш менен камсыз кылууга сиздер тарабынан мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бирок эмнегедир биздин калк ошол сиздерге кайрылбастан, ошол эле базарларда, Борбор калабыздагы базарлардагы атайын радио түйүндөргө, башкаларга кайрылган учурлар болот экен да, жумуш издеп. Ооба. Биз ошол Ош базарында ошол жанагы радио түйүндөр барго, жумуш берүүчүлөр үчүн, керектүүчүлөр үчүн жарыя кылган. Ошол жактагы кызматкер менен маек курдук эле кыскача. Кайсыл жаш курактагылар кайрылып атат, пандемияда өзгөрүүлөр болдубу, жумуш издегендер көп болдубу, ушуну угалы. Сиз байланышта болуп туруңуз, Наргиза айым. Анан уланталы, Макул. Байке, мынакей сиздер ушу жарыя кылып, сиздерге кайрылгандар көп болуп атпайбы? Азыр кандай, жумуш издегендердин саны мурдакыдан арбыдыбы же мурдагыдай элеби? Азыркы мезгилде жумуш сурагандар аябай көбөйдү. Акыркы мезгилде вот пандемия мезгилинде жумуш издегендер арбын болуп атат да. Азыркы күндөрдө вакансиялар Россияга, Южный Сахалинский гана заказдар бар. Кыргызстандын ичинде вакансиялар жана жумуш орундар жок эсе да. Көбүнчө кайсы жаштагылар кайрылып атат? Жаштардын эми 18ден баштап ушу 40-45ке чейин көп жумуш издешет.
Анан кээ бирлери даже 60-ка чейин, 65 жашка чейинкилер дагы жумуш сурагандар көп. Жумуш берүүчүлөр кандай болуп атат? Жумуш берүүчүлөр аз эсебинде, сезон мезгилинде, кыш мезгилинде аябай азайды, вакансиялар жок эсебинде да. Бул жыл сайын эле мындай айырма болуп азайып, сезонго жараша ушундай болуп турабы, мезгилге жараша же пандемияда эле ушундай айырма байкалып атабы? Ушул быйыл көбүнчө быйыл аябай жумуш сурагандар көбөйдү. Себеби кээ бир ишканалар жабылып калган окшойт, же жумушчулар аз вакансияларда. Кайсыл жумушка мындай жумуш издеп келгендер өзлөрү мындай сунуш бере алабы? Могул жумуш издеп атам эле, ушундай болсо деп. Көбүнчө курулуш, стройкага жумуш сурайт, водительдер, айдоочулар, шоферлор жумуш сурайт. Ушулар жаштар, көбүнчө жаштар. Мына Наргиз айым өзүңүз уктуңуз, жогоруда жумуш сурап кайрылгандардын жаш курагы, кайсыл жумуш кесипке суроо талап көп болгону тууралуу. Эми негизи эле ошол сиздерге кайрылганда бош орундар бар экени тууралуу ошол жарандар каяктан билсе болот? Интернет аркылуубу? Рахмат, аябай жакшы суроо бердиңиздер. Саналык иштөө алкагында, эмгек жана социалдык камсыздандыруу министрлиги алкагында биздин иш менен камсыз кылуу жаатындагы алып бараткан иштердин баарын автоматташтыруу максатында эмгек рыногунун маалыматтык системасы 2019 жыл сентябрь айында киргизилген. Ошол ички программа, бул биздин ошо төмөндө мен айтып кеткен кызматтарды көрсөтүлүп аткан бүт иштерибиз баарын автоматташтырылып, единый форматка келтирип, эгерде мурун жарандарыбыз ошо ар бир райондо кандай бош орундар бар экенин билиш үчүн ошол районго барып, ошол жерден кагаз түрүндө карап, окуп, билип, анан ошол тандаган өзүнүн кесибине ылайыктуу тандаган вакансияларга биз жөнөтчүбүз. Ал эми бүгүнкү күндө ошо программа менен биргеликте биз веб-портал занятость KG дегенди дагы кошо киргизгенбиз. Мунун алкагында азыркы учурда аябай жакшы мүмкүнчүлүк жаралды жарандарга, жумуш издөөчүлөргө үйүнөн эле, өзүнүн интернет аркылуу эле же мобилдик уюлдук телефон аркылуу же болсо компьютерлер болсо ошо менен кирип туруп эле ушул жерден өзүнүн районунда эмес, бүт республика боюнча кандай вакансиялар бар, ошол боюнча толук камдуу маалымат ала алат. Бул порталда ошо вакансиялардан тышкары баардык биздин кандай кызматтарды көрсөтөбүз, ошолор боюнча кыскача маалыматтар, статистика жагы, ошондой эле кесипке багыт жарагында биз көптөгөн дагы иш-чараларды алып баратабыз. Анткени бүгүнкү күндө статистикада байкалууда, мисалы үчүн көп жарандар юрист, экономист болуп окуп, бирок чоң окуу жайларын бүткөндөн кийин тилекке каршы өзүнүн кесиби боюнча жумуш таппай бизге кайрылып, анан кайра ушул жумушчу кесиптерге биз аларды окутуп, ошол менен жумуш таап берип жатабыз. Наргиз Алтынбековна, кыскача жооп берсеңиз, акыркы сурообуз болсун. Ошол аймактардан кайрылгандарга ошол жактан эле ошол жашаган жеринен эле жумуш менен камсыз кылуу дагы болобу? Болот. Ал жерде ошо кандай биздин биздин аймактык бөлүмдөрүбүз кандай бош орундарды тапса, ошолорду биз таап берип, жана ошондой эле азыркы учурда биз дагы кошумча бир чара иштеп чыгып атабыз. Социалдык контракт деп эсептелет. Мисалы үчүн бул мүмкүнчүлүк болот. Буюрса муну биз 2021 жылдан баштап нормативдик уктук акт иштеп чыгып киргизели деп пландаштырып жатабыз. Мисалы үчүн жумуш орундар жок болсо, ошо жарандарга өздөрүн багып кетүү боюнча самозанятость деп коет да. Ошол ишти алып баруу боюнча мүмкүнчүлүк жаратууга үстүндө биз иштеп жатабыз. Сизге рахмат атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу угармандар, таңкы бурулуш программасынын экинчи бөлүгүнүн темасы ички миграция, калкты жумуш менен камсыз кылуу, жумуш издегендерди ушул көйгөйүн чечип берүү тууралуу маселелер тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Бизде ошол биздин көптөгөн инсандарыбыз үчүн баягы курулуш жаатында болобу, IT жаатында, ашпозчулук, ошол эле бир катар кесиптер боюнча дагы вакансиялар бар экен. Анын баардыгын мына жогоруда бизге байланышка чыккан эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин алдындагы иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Түркибекова Наргиз Алтынбековна жооп берди. Сөз түрдө бул аймактарда болобу деги эле Борбор калаада жашаган жалпы тургундарыбыз үчүн пайдалуу болду деп ишенем. 8:02 эми жаңылыктардын сааты келди. Бакыт, сөз өзүңдө. Рахмат, кутматыңыздар менен.
Президенти милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бүгүн 20 декабрда Жалал Абад областына жумушчу сапарын алкагынан Окен районунун тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Жергиликтүү калк өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал, республиканын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү үчүн көрүлүп жаткан чаралар жана башка маселелерди көрүштү. Талант Мамытов жана тийиштүү министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери суроолорго жооп беришти. БШК башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга бюллетендердин текстин жана формасын бекитти. Алар 31 декабрга чейин даярдалып, 2021 жылдын 7-8 январына чейин участкалык шайлоо комиссияларына жеткирилет. Мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоо бюллетендер 2 январга чейин даяр болот. Кыргызстанда коронавирус менен пневмониядан дарыланып жаткан бейтаптардын 84-өө өтө оор абалда экендигин республикалык ыкчам штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык дагы оор абалдагы 444 бейтапка медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Учурда стационарларда 1664 бейтап бар. Пандемия башталгандан бери өлкөдө жалпы 79122 киши вирус жуктуруп, 72780 сакайды, 1330 каза болду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Дания, Нидерланды жана Австралияда коронавирустун жаңы түрүн аныктады. Мурда Британияда табылган мутацияланган коронавирус дүйнөгө жайылды деп билдирди Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперти Мария Ван Керхове. Буга чейин Британия бийлиги коронавирустун мутациясы аны жугузуу коркунучун дагы кеңейткендигин билдирген. Британияда учурда оорулардын саны бир кыйла көбөйгөнү байкалууда. Ошентип акыркы 7 күндө алардын саны мурунку жумага салыштырмалуу 41%га өстү. Дал ушул жагдайга байланыштуу Сауд Аравия чек араларын бир жумага жаап жаткандыгын РИА Новости жазды. Ошол эле учурда буга чейин өлкөгө келген учактарга падышалыктан чыгууга мүмкүнчүлүк берилет. Аларда Европа коронавирустун жаңы британиялык түрүнө байланыштуу чектөөлөрдү күчөтүүдө. Европа өлкөлөрүнөн падышалыкка кайтып келгендердин бардыгы 2 жума карантинде сактоого милдеттүү. Түркия бийлиги дагы Улуу Британия, Дания, Нидерланды жана Түштүк Африка республикаларынан учууларды токтотуу чечимин кабыл алды. Бүгүн 21 декабрга карата дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын саны 76 миллиондон ашты. Ош шаарында милициянын кайгылуу кызматындагы бош орундар үчүн сынактын 2 туру өтүп жатат. Ички иштер министрлиги билдиргендей, 17 декабрда Ош шаардык ички иштер башкармалыгындагы 90 бош орунга талапкерлер арасында тестирлөө өттү. Экинчи айлампада 397 талапкерден 172си сынактан өткөндүгү кабарланды. Алар бүгүн 21 декабрда Ош шаарындагы Борбордук стадионунда дене тарбия боюнча нормативдерди тапшырат. 21-25 декабрга чейин Бишкекте КМШ мамлекеттеринин кинофоруму өтөт. Бул иш-чара жыл сайын уюштурулат. Кинофорум казакстандык режиссер Шарип Уразбаевдин Мариям аттуу тасмасы менен ачылат. 24 декабрда россиялык режиссер Максим Дашкиндин Иракта деген фильми менен расмий жабылат. Быйыл 30 чакты тасманын көрсөтүлөөрү айтылууда. Бишкекте аксыз муз тебүүчү аянтча ачылды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Муз аянтча Махатма Ганди проспектисиндеги Жаштар паркынын батыш тарабындагы көлмөдө жасалган. Шаар тургундары жана меймандары каалаган убакта келип, коньки чана тээп эс алып кетсе болот. Эс алуучуларга ыңгайлуу болуусу үчүн атайын шарттар түзүлүп, чакан ашкана ачылганын, мындан тышкары коньки чаналар ижарага да берилерин шаар парктары муниципалдык ишканасы маалымдады. Валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 80 сом 70 тыйын, евро 98 сом 94 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 10 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү күнгөргөн маалыматы менен тааныштыра кетели. Бүгүн 21 декабрда Чүй областында 4 градус суыктан 1 градуска чейин жылуу болсо, Таласта 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында 1-6 градус жылуу болсо, Ысык Көл областында 4 градус суыктан 1 градуска чейин жылуу, Нарында 9-14, бийик тоо райондордо 10-15 градус суук болот. Бүгүн Бишкек шаарында кар жаайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы 1-3 градус жылуу. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, бул таңкы бурулуш Биринчи радионун толкунда, мындан сырткары Facebook социалдык баракчасынан дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле эсиңиздерге сала кетели, бизде байланышчу номерлерибиз да бар. Ал албетте 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондор аркылуу дагы бүгүн биз 3 теманы алганбыз. 3 бөлүктөн турган программабызда башынан эске
сала кетейин, Урмат. Кандай дейсиң? Жакшы болот. Биз башында ушул коомчулуктун, өзгөчө айдоочулардын көйгөйү болуп келген ушул машиналарды техникалык кароодон өткөрүү маселесин талкууладык. Бул жакта кайчы пикирлер жаралды. Албетте, Урмат экөөбүз да бул жерден бир аз кызаңдаша кеттик. Албетте, мен ушул техникалык кароолорду кайрадан эле коррупциялык системаны алып келет деген пикирде болдум. Ал эми Урмат болсо буга каршы чыкты. Эми ушул темадан дагы жыйынтык чыгара турган болсок, биз ошол эле учурда коомчулуктун, ошол эле айдоочулардын пикирин уктук, эксперттердин да пикирин уктук. Анан дагы бир байланышка чыга турган респондентибиз бар эле, ага да чыга албай калбадыкпы? Ал тарапты да укканга биздин убактыбыз дагы жетишпей калды. Анан негизинен мындай жалпылап алып караганда техникалык кароону, автомашинанын техникалык кароо негизи керек деген тарап көбүрөөк экен. Бирок деген буга чейин ушул 2012-жылы техникалык кароону алып салуу учурунда 500 миллионго чейин каржыны баягы коррупциялык системадан алыстатууга баягы ушундай шарт түзүлгөн экен да чындыгында. Анан билбейм эми Урмат, кандай болот эгерде мамлекеттик органдарга ушул эле жол кыймылынын башкармалыгына өткөрүлүп бериле турган болсо, байрагыдай эле, баштагыдай эле биздин айдоочуларыбыз, баягы жогоруда экспертибиз айтып өткөндөй эле эски, көп жылдык, баягы башка мамлекеттерден алып келинген, талкаланып калган абалдагы ошол техниканы кайрадан оңдоп эле жүргөнгө негизи болбойт деп атам. Анан ошондой эле система кайра эле кайталана берет деген кооптулук бар да. Кечээ мен ошол сураганда, ошол техникалык кароо тууралуу сурамжылоо жүргүзгөндө авто айдоочулар үчүнчү, анан алар дагы кошумча айтып өтүштү, коопсуз шаардын камераларын да кошо кетти. Эми көйгөйлүү теманы козгогон соң дагы ар жактан көйгөйүн айта беришет экен да. Айдоочулар айтты да, коопсуз шаардын камералары эң жакшы деп айтты. Бир айдоочу байке, эң жакшы бул эмнеси менен жакшы? Кайсыл тарабын алсак болот? Эми акчасына келгенде жок дейт. Азыркы жашоо шартына туура келбейт деген оюн айтып атат. Ал эми чындап тартип болуп калды айдоочулар арасында деген жакшы оюн айтты. Ал эми техникалык кароо тууралуу дагы оюн кенен айтты. Эми биз кыскача вариантын бербедикпи? Техникалык кароо мурда ошол жылына сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө жылына өткөрүлүп турчу автомашина. Анан өтпөй калгандар болсо, өтпөй калгандарга айып салынчу экен. Жакшы, анда биз ушул бүгүнкү күндө тех кароону киргизилип кала турган болсо, ушул биздин өкмөт мамлекет тарабынан өткөрүлгөндө баягы көзөмөл жакшы болот деп атпайбы? Анда биз бул багытта темабызды улантпайлы, анткени биздин жеке баракчабызга дагы жазуулар келип атат, ошол айдоочулардын пикирлери да айтылып атат. Эгерде өткөрө турган болсо мамлекетке, анда алар кандай ишти жүргүзө алат? Баштагыдай эле ошол биз экөөбүз талашып тартышып аткан коррупция маселесинде көйгөйлөр жаралбайбы? Баягы ушундай сөздөр айтылып атат да. Жакшы болот. Сапарыбызды алдыны көздөй уланта берели, урматтуу угармандар. 8:11 биз жогоруда угармандарга эске салып өткөндөй эле программада 3 бөлүктө 3 тема менен сүйлөшөбүз деп сөз кылганбыз. Биринчи бөлүктү азыр дагы талкуулап өттүк, андагы жыйынтыктар тууралуу маалымат бердик. Андан соң экинчи бөлүгүндө 7:30 кийин биз ички миграцияда мигранттардын жумушсуздук көйгөйү, алар ушул жумуш издөөдө кандай көйгөйлөргө кабылат, андан сырткары ушул социалдык өнүктүрүү министрлиги калкты жумуш менен камсыз кылууда ошол кайрылгандарга кандай шарт түзүп берет, алар кандай жол менен жумуш менен камсыз боло алышат, кантип ошол жумушту таба алат. Мына ушул жаатта сүйлөштүк. Сөзсүз түрдө бул жаатта өз ойлорун эксперттер дагы айтышты. Ар кандай пикирлер болду бул жаатта дагы. Айрым учурларда ошол шаардын четинде конуштарда жашаган кишилер дагы, ошол отурукташып алгандар дагы мыйзамсыз түрдө отурукташып алгандыктан, расмий каттоого турбагандыктан жумуш менен камсыз болушу кыйын болот. Айрыкча ошол жаңы конуштарда деп дагы айтып атат. Эми алар деле мисалы жыргагандан жумуш издеп жүргөн жок болсо керек деген ой келет да. Алар деле иш таап, тиричилик кылып, үй бүлөсүн багам деген ойдо жумуш издеп атат. Кандай жумуш болбосун бардыгына макулбуз деп издеп атат. Алардын көпчүлүгү баягы каттоого турбагандан улам ушундай көйгөйгө кабыл атышпайбы? Айрымдары ушул пандемия, өзгөчө пандемияда жумушсуз калып,
калып үйдө ошол жашоо шартынын начардыгы, ошол эле учурда бейтапканаларга каттоодо турбагандан аларга бара албай, өз билемдик менен үй шартында өзүнүн саламаттыгына кам көрүп, өзү билген дарылоого өткөнү дагы айтылып келет да бүгүнкү күндө. Эми кандай болгон деңгээлде ушул сөзсүз түрдө каттоого алынганы деле дурус болот эле да, анткени көбүрөөк көңүл бөлүнмөк деген ойдомун да. Жакшы болот. Анда биз 3-чү бөлүктөгү темабыз тууралуу дагы айта кете турган болсок, биз 8ден кийинки айта турган темабыз мына Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан 2015-жылы мүчө болуп кошулган. Мына ушул аралыкта кандай жыйынтыктар болуп атат, кандай жетишкендиктер болду, Кыргызстан кандай мындай алгылыктуу сунуштарын бере алды деген ушул ЭЭПте Кыргызстан өз ордун таба алдыбы деген суроо менен ушул кайрылалы деп респондентибиз менен маек куралы дедик эле, бирок азырынча ушул респондентибиз телефонду көтөрбөй жатат. Экономика министринин орун басары Элдар Алишеров болчу. Биз дагы бир аз убакыт күтө туралы, ага чейин ушул ЭЭП тууралуу айта кетип турган болсок, Бегай, ушул ЭЭПтин ай сайын өтө турган жыйыны мына 23 декабрда болот экен. Ага белгиленип ошол буга чейинки ошо ЭЭПтин жыйындары дагы негизи эле Кыргызстанда ушул атайын бир стратегиялары талкууламак экен. Ошол эле учурда баягы валютаны дагы киргизүү боюнча дагы сунуштар айтылган боюнча, бирдиктүү валютаны киргизүү боюнча дагы мына ушулардын баардыгын талкуулап ушул экономика министринин орун басары айтып берип макулдаштык эле, бирок тилекке каршы чыкпай койду. Эгерде бизди угуп жаткан болсо, социалдык тармактардан көрүп жаткан болсо, сөзсүз түрдө кайрылып биз баягы жумушу чыгып калды деп гана эсептеп туралык, кесиптеш. Угармандар, сиздер дагы бизди көрүп жаткан болсоңуздар, Facebook'тан көрүп атасыз. Биринчи радиодон түз онлайн трансляциядабыз. Баракчага кошулуңуздар, суроо, сунуш, пикирлерди жазыңыздар. Балким темаларды сунуштайсыздар. Кийинки уктурууларда кайсы темалар эл арасында көйгөйлүү болуп атат, кайсы темалар актуалдуу болуп атат, мына ушул тууралуу дагы сунуштарды калтырып койсоңуздар болот. Андан сырткары биздин байланыш телефондор дагы иштеп атат. 0312 коду менен 392190, 0502 392190. Бегайым, ЭЭП жөнүндө сөз кылып калдык. Негизи эле Евразия экономикалык биримдик ушул регионалдык экономикалык биригүүнүн эл аралык уюму, ушул уюм эл аралык укукка ээ жана Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө келишимдин негизинде түзүлгөн. ЭЭПте ушул товар айлантуу, кызмат көрсөтүү, капитал жана ушул жумушчу күчтөрдүн эркин кыймылдашы жана экономикалык тармакта айкалышкан, макулдашылган же бирдиктүү ошол саясат жүргүзүү камсыздалат. Ошол айта кетире турган болсок, Евразия экономикалык биримдик мүчөлөрү болуп бул Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан жана Россия эсептелет. Ушул ЭЭПтин улуттук экономикалык ар тараптуу модернизациялоо, кооперация жана атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жана уюмдуу мамлекеттердин калкынын жашоо деңгээлин жогорулатуу үчүн дагы туруктуу өнүгүүсүнө шарттарды түзүү үчүн түзүлгөндүгү дагы айтылып келет эмеспи? Анан эске салып өтсөк, Бегайым, ЭЭПтин жыйыны өттү эле буга чейин ошол ЭЭПтин алкагында ошол маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча ачык диалогду колдойт деп Жогорку Кеңештин төрагасы, президент милдетин аткаруучу Талант Мамытов ушул 11 декабрдагы ушул Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин видеоконференция форматында өткөн отурумда билдирген. Ошол бул жыйын болсо ошол Беларусь президенти Александр Лукашенконун төрагалыгында өткөн. Ошол 11 декабрдагы жыйында Евразиялык экономикалык интеграцияны өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары, ошол бирликтин 2021-жылга карата эл ишмердигинин негизги багыттары, интеграциялык процесстерди тереңдетүүнүн ушул актуалдуу маселелери жана башка ушул маселелер талкууланган. Анан жыйындын соңунда бир катар чечимдер кабыл алынган, 20дан ашык маселе боюнча талкуу жүргөн. Анан ушул жыйында Куба Республикасы менен Өзбекстан Республикасы ошол ЭЭПке байкоочу өлкө катары макамы берилген. Жакшы, бул жаатта дагы сөзсүз түрдө азыр экспертибизди күтүп байланышка чыгуу аракетин кылабыз. Сиз болсо таңкы бурулушту угуп жатасыз. Дүйнөлүк жаңылыктарга дагы сар эсеп салып көрсөк кандай дейсиң, Урмат?
дүйнөдө болуп жаткан соңку маалыматтарды ала турган болсок, ошол Россияда дагы эпидемиологиялык кырдаал курчуп жаткандыгына байланыштуу аяка дагы карантиндик чараларды күчөтүү каралып атат. Буга чейин вакцинация жасооту маселеси дагы козголуп, ал жакта вакцинациядан улам баягы элдерди чектеп чыгарбай турган дагы кырдаал киргизилип жаткан экен. Ошол эле биз жогоруда белгилеген Британияда бүгүнкү күндө коронавирустун мутацияланган жаңы түрү чыккандыгы айтылып жатат. Ушул Британиядан элдердин көпчүлүгү чыгып кеткени дагы маалымдалып жатат. Ал жакта ушул бир топ чек аралаш мамлекеттер дагы өзлөрүнүн баягы чектөөлөрүн киргизип жаткандыгы дагы белгилүү болуп атат. Эми жугуштуу оорулар деп айтып атпайбызбы? Бирин айтып оозубузду жыйганчак деле бири чыгып эле куш тумоосу, ушул сыяктуу жугуштуу оорулар, белгисиз оорулар ушу Индияда чыкты, Японияда куш тумоосу, Казакстанда деле жакын күндө ушул куш тумоосу катталган болчу. Айтор бул 2020 жыл менен ушул оору сыркоо кошо кетип калсынчы деп бардыгыбыз бир чоңдон кичинекейибизге чейин тилеп калдык да. Ушул оору сыркоо, кырсык баалeenин бардыгы ушул 2020 менен кетип калсын деп жаңы жылга 2021 жылга жакшы бир тилек кылып турган чагыбыз. Пандемия чындыгында эле жалпы коомчулукту кыйын кырдаалга туш кылды. Анын ичинде ошол эле биздин сен жогоруда белгилегендей эле кичинекей балдарыбыздан тарта чоң кишилерди кабатыр кылды. Мына жаңы жылга азыр саналуу 10 эле күн калды. Тилекке каршы 10 күн аралыгында баягы биздин балдарыбызга буга чейин майрамдык маанай тартууланып калчу эле. Ушул мектептерде жаңы жылдык бал аталар тигилип, ал жака биз балдарыбыз менен барып калган учурлар болчу эле. Эми бул мындай шартта ал нерселердин бардыгы болбойт экен тилекке каршы. Бирок буга дагы баш ийип, эң башкысы ден соолукту карап, аралыкты сактап, той топурдан алыс болуп, жаңы жылды үй бүлөбүз менен тосконго аракет кылалы. Анткени өкмөт буга чейин ошол эле Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев дагы муниципалдык мекемелерге катуу чара көрүүлөрүн айтып, корпоративдик иш-чараларды уюштурбагыла деген. Мындан сырткары ошол вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева дагы мамлекеттик кызматтарга ушул корпоративдик атайын чараларды өткөзбөө тууралуу дагы атайын эскерткен эле. Эми көрө жатарбыз, бирок карай турган болсок, айрымдар бүгүнкү күндө корпоративге бараарын айтып жаткан кулагыбыз чалып калып атат. Мен ошол эле тааныштарым айтып атат. Сиздер мисалы мамлекеттик мекемесиздер да, силерге тыюу салынган да, биз болсо кадимкидей эле корпоративге кечени уюштуруп атабыз деп айтып атат да. Анан мен ага дароо эле жооп кылдым. Бул эми мамлекеттикпи же жеке менчик мекемеби анысына деле карабайт. Бул ар бир адамдын жоопкерчилиги, ден соолугу тургандан кийин антип бөлгөнү менен биз кооптуу абалга кептелип калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан буга кайдыгер карабасаңыздар деп мен дагы түшүндүрүп ошентип айттым. Ооба, өткөндө ошол негизи эле буга чейин экөөбүз эпидемиологиялык кырдаал тууралуу сүйлөшүп аткан соң өткөн аптада Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова атайын бир массалык маалымат каражаттарынын журналисттеринин суроолоруна жооп берген экен. Анда айтып атат, эгерде эпидемиологиялык кырдаал мындан дагы курча турган болсо, ушул экономикалык багыттагы субъектлердин ишин чектөөгө аргасыз болобуз депчи. Бүгүнкү күндө жалпы коомчулукка белгилүү болгондой эле ошол эпид кырдаал борбор калабызда, негизи эле ошол чүй аймагында көбүрөөк катталып жатпайбы? Өлүмдөрдүн баягы саны өткөн аптанын башында азыраак катталган болсо, аягында 3-дөн 2ден кеми кайра мурунку калыбына келип калгандай болуп атат, калыбына келип калгандай болуп атат. Бирок 200дөн ашык болуп атат, баягы Кудай сактасын 400гө жетпей эле койсун деген тилекти айтат элем. Эми жуктургандардын саны азайып келатканы менен өлүмдүн саны ошол эле бойдон турат. Ошондуктан биз дайыма айтып келгендей эле, адистер дайыма эскертип келгендей эле, аралык сакталып, бет кап тагынып, эрежелер сакталып, айтканды угуп,
ушундай нерселер сакталса, анан биз бул кыйынчылыктан менин оюмча оңой эле чыгып кетебиз. Ошол буга чейин дагы ошол жаңы жылдан тарта жагымдуу маалыматтардын катарында ошол мектептердин билим берүү мекемелеринин өзгөчө борбор калаада ачылары тууралуу айтылды элек, бирок бул дагы эпидемиологиялык шарттарга байланыштуу болот экен. Себеби баягы билим берүү министрлиги айтып атпайбы, ушул бир класста 50дөн ашык бала отурган болсо, аларда аралыктар сакталбай калып атат, эпидемиологдук кырдаалды көзөмөлдөө кыйынга турат. Себеп дегенде биз бүгүнкү күндө эгерде массалык түрдө балдар ушул ковид илдетине кабылган болсо, аларды ооруканаларга жайгаштырууда маселе жаралат дейт да. Демек биз эле бир четинен биз ата энелер ошол мектепке барса балдарыбыз десек, экинчи тарабынан карай турган болсок, алардын ден соолугу бизге эң маанилүү, эң башкы маселе экен да. Бирок деген менен мындай билим берүү министрлигинин адистердин мындай сунушун уккан менен ата энелер мисалы буга дагы жооп айтып атат да. Мисалы базарларда ошол эле экономикалык субъектлерде, ошол жакта базарларда, мечиттерде мисалы чогулуп эле жүрүшөт. Андан көрө балдарыбыз балдарга жугуу кооптуулугу бир аз азыраак болгондуктан окутуу процесси жүрө берсе болмок деген дагы ойлорун айтып атат. Балдардын өзү дагы баягы ошол окууга билимге болгон умтулуусу, кайра ушул окууга барсам аябай жакшы окуйт элем деген мындай дилгирлиги менен аракет кылып аткан балдарды дагы көрүп жүрөгүң жылыйт экен да. Ошо окуу кайрадан окуу жанданса экен, мурдагы түрдө, аралыктан эмес, салттуу түрдө деп. Бирок бүгүнкү күндө ошол 76 миллион дүйнөдө ошондон ашык адам жуктуруп алгандыктан бул дагы өтө коркунучтуу нерсе. Ушул Кыргызстанда болсо пандемия башталгандан бери 78 миңден ашык жаран ушул илдетке кабылды. Алардын катарында оор абалдагы дагы жарандарыбыз бар экенин байма-бай саламаттыкты сактоо министрлиги ар дайым эскертип келет. Биз бир гана аралыкты сактоо менен, ошол эле бет капты тагынуу менен баягы күндө айтып келебиз. Бул ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилигинде. 8:24 таңкы бурулушка ой пикиримди кошом деп, балким сунушумду айтам деп келген угарманыбыз бар экен. Кабыл албайлы Бегайым. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман таң. Эсен байке болуп атабыз. Таңкы бурулуш өтө жакшы бир уктуруулардын бири деп эсептейм. Бирок эң өкүнүчтүү силер ушу башталгандан күндөн тартып эле эртең мененки ал убакта пандемияны күнүгө айта бериштин кереги барбы жокпу деген суроо туруп атат да. Бул биринчи оюм. Анын өзүңөр ойлонуп чечишиңер керек. Экинчи оюм мындай да. Жанакыл расмий бийликтин өкүлдөрүн эле кыйратып атабыз, укмуш кылып койду, мынча процент болуп кетти деген күнүгө жөндөн жол баягы куру сөздөрүн айта бербестен, аларды уккуңар келсе ошол эле мезгилде радио угуучулардын да бир ойлорун кошо ортосуна кыпчып, момундай болсо, жок андай эмес, момундай деген бир көз карашты кошо талкууласаңар, адамдарга уккандарга өтө көбүрөөк кызыктуураак болот эле да. Жакшы. Анан мен суранарым буну бир кызаңда уруш кетпей жөнөкөй эле кабыл алып койгула да. Рахмат силерге. Сөзсүз түрдө. Ооба, сөзсүз түрдө Эсен мырза биздин активдүү анан күндө уккан угарманыбыздын катарын толуктайт. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ооба, сунушуңуз эске алынат сөзсүз түрдө. Анан бүгүн биз жалаң эки тараптуу кылдык. Жалаң темаларыбыз мисалы бизде эксперттер да чыкты. Эксперттер чыгып өз пикирлерин айтып, ошол эле учурда бүгүнкү күндөгү көйгөйлөр, биз ошол машиналардын тех кароолорун айта турган болсок, буга чейин биринчи алгач экспертибиз чыгып пикирин айтты. Кийинки эле ички миграция, жумушсуздук маселесин козгогондо дагы ошол бүгүнкү күндөгү көйгөйлөр. Анда да эксперт чыкты, анан экинчи тарабы мамлекеттик органдар да чыгып өзүнүн жоопторун берди. Бүгүнкү күндө Эсен мырза бизди укканына ыраазычылык билдирели. Сунушун сөзсүз түрдө эске алабыз. Андан аркы дагы кандай сунуштар бар, мүмкүн темаларды сунуштайсыздар деген. Анан үчүнчү бөлүктө биз ЭИП темасын алмакпыз. Евразия экономикалык биримдиги мына ушул жаатта экономика министринин орун басары менен маектешип, мына ушул ЭИПтин алкагында кандай жетишкендиктер болуп атат, Кыргызстан ушул ЭИПтин алкагында өзүнүн ордун таба алдыбы, кандай сунуштар, кандай жетишкендиктер, кандай кемчиликтер болуп атат, ушулар тууралуу биз маектешели деп турганбыз. Бирок тилекке каршы маектешибиз чыга албай калды. Бирок бизде билесизби, урматтуу угармандарыбыз угуп аткан экен, бул эң мыкты кубандырарлык нерсе. Азыр бизде байланышта угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
десе келе жок. биздин Анан угарманыбыз ээп деп кайра калдык, кесиптеш Бегай. Бүгүн 21 декабрь күнү ушул ээптин ээп менен Индиянын ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн келечеги аталышында дагы онлайн форум өтөткөн, 23-үндө да болот деп жогоруда айтып өтпөдүкпү. Анан иш-чаранын катышуучулары ушул ээп менен Индиянын ортосундагы эркин соода аймагын түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү, Индия рыногунун өзгөчөлүктөрү жана ээп экспортчулар үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн потенциалы, ушул Евразия экономикалык биримдигиндеги экспорттоочу компанияларга колдоо көрсөтүүдөгү мамлекеттин ролу, Индия рыногуна жетүүдөгү тоскоолдуктар, тарифтик жана тарифтик эмес чектөөлөрдүн өзгөчөлүктөрү жана башка ушул сыяктуу маселелер талкууланат экен да. Анан ушул конференцияны Россиянын өнөр жайчылар жана ишкерлер кеңешинин колдоосу менен Евразия экономикалык комиссиясы уюштуруп жаткан экен. Ушул конференцияда ушул кызыктар болгон ээп өлкөлөрүндөгү ушул ишкерлер чөйрөсүнө арналат экен. Мисалы, Индия базарына чыгуу, индиялык өнөктөштөр менен биргелешкен инвестициялык долбоорлорго катышуу, тармактык көргөзмөлөргө катышуу деген сыяктуу. Анан ошол конференциянын докладчылары Евразия экономикалык кеңештин өкүлдөрү болот экен, тышкы соода бөлүмдөрүнүн башчылары, ири өнөр жай компанияларынын жетекчилери. Жакшы, ушул негизи эле Кыргызстан менен Индия ортосунда дагы соода экономикалык кызматташтык жакшы нукта өнүгүп келе жатат. Ушул былтыр дагы эл аралык деңгээлдеги форум өттү эле. Анда ушул Индиянын премьер-министри өзү келип, соода алаканы мындан дагы аркылуу багытта өнүктүрүү максатын белгилеген эле. Бүгүнкү күндө бизде ушул Индия менен Кыргызстандын соода экономикалык кызматташтыгы $38 миллион деп айтылып келет. Ал эми дары дармек жаатында жана башка дагы продукциялар кызматташтык жүрүп келет экен. Эми келечекте балким сөзсүз түрдө Кыргызстан менен Индияда мындан дагы соода алака кеңири жайылат деген ишенимдер чоң. Бул эми сенин буга чейин айткан жаңылыңа кыстырма катарында кабыл алсаң болот. Эми ээп аркылуу мына жогоруда айтып атпайбызбы, ушул Россия тарапы уюштурган кеңешмеде ушул ээп линиясы аркылуу Индия рыногун ачуу маселеси да каралат экен. Анан негизи сен жогоруда айтып өткөндөй эле Кыргызстан Индия менен буга чейин эле кызматташып келген. Эми Кыргызстан ээпке да мүчө да. Анан бул жаатта да кызматташат. Сен айтып өткөндөй эле ушул алака кеңейет ээп тармагы менен дагы. Анан Кыргызстан менен да буга чейин кызматташып, ушул кызматташтыкты дагы да арттырып, ушул эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык, маданий гуманитардык жаатта дагы кызматташуу орун алат. Анда мына ушундай жакшы жаңылыктарыбыз менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайлы деп турабыз. 8:29. Биринчи радиону уктуңуздар. Таңкы бурулуш программасы. Сиздер да программага сунуш пикирлерди калтыра аласыздар. Ал үчүн Facebook социалдык тармагы иштеп турат. Биринчи радионун баракчасы. Кат жазыңыздар, пикирлерди, сунуштарды жазыңыздар. Сөзсүз түрдө ар бир угармандын түз эфирде жаңырган айтылган суроолору, ошондой эле телефон аркылуу билдиргендери, Facebook социалдык баракчасы аркылуу таштаган ар бир каттары биз үчүн өтө маанилүү. Сиз пикир калтырыңыз, биз сиздер аркылуу жакшы, жагымдуу, сиз талап кылган темаларды алып чыгууга аракет кылабыз. Кызматыңыздарда Урмат Жээнбеков жана Бегайым Абдыкадырова болдук. Келерки уктурууларда амандашканча бар болуңуз дейли. Саламатта калыңыздар.